Мөңгүлөрдү изилдөө оңой иш эмес. Маселе тоо чокуларына чыгуунун татаалдыгында эмес, мөңгүлөрдүн кантип ээрип жок болуп жатканын биринчилерден болуп аныктоодо. Эрлан Азизов Тянь-Шань тоолорундагы бул мөңгүлөр канчалык азайып жатканын көрсөтүүдө. Мөңгү 400 метрдей азайды дейт ал. Изилдөөчүлөр акырындап тоо чокусуна чыгып баратышат. Бул жер деңиз деңгээлинен 4400 метр бийиктикте жайгашкан. Мында көрүп турганыңыздай кар чогулган жер токтоп, ал ээри баштаган аймак башталат. Тиги жактагы боз түстөгү аймак мөңгү ээрип жаткан жер. Жана ак түстөгү аймактан тартып кар топтолгон жер башталат. Мөңгү азайып жаткандыктан ошол сызык жыл сайын жогору карай жылып жатат. Соңку 50 жылда Кыргызстандагы тоолордо мөңгүлөрдүн 16% ээрип жок болду. Абанын температурасы көтөрүлгөндүктөн анын ээриши да тездеп жатат. Маалыматка ылайык 1990 жылдан кийин Борбордук Тянь-Шанда абанын температурасы кескин көтөрүлгөн. Эгер температура жогорулай берсе, жада калса ири мөңгүлөр да жакында ээрип жок болот. Мөңгүлөр өтө тездик менен ээрип, тынчсызданууну жаратууда. Ага албетте адамзаттын климатты өзгөртүп жатышы себеп. Мисалы Кыргызстандагы Абрамов мөңгүсү өтө чоң жана өтө маанилүү. Климаттын өзгөрүшү учурдагы темп менен улана берсе, ал 100 жылда балким андан бир аз көбүрөөк убакыттан кийин жок болушу мүмкүн. Эксперттердин айтымында ушул жылдын башында болгон чек арадагы жаңжалга суу ресурстары дагы себеп болду. Мөңгүлөр эрисе, суу тартыштыгы жаралып, жакырчылык жана согуш чыгышы мүмкүн. Окумуштуулар карды чукуп, бир жылда мөңгү канчалык калыңдап жана канчага эригенин өлчөп жатышат. Эгер жыйынтык терс болсо, демек ал азайып жатат. Акыркы 10 жылдан бери ушул мөңгүнү изилдеп келатабыз. Бирок ошол 1-2 эле жыл позитивный болуп эсептелинди, анан калган жылдар негативный ээрип атат да. Изилдөө көрсөткөндөй, Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн баары ээрип, анын аянты азайып жатат. Жана алардын ээрип жок болушуна аз эле убакыт калды дейт изилдөөчүлөр.